Саламатсызбы Нурлажы, биздин студиябызга кош келиптирсиз. Убакыт бөлүп келип бергениңизге чоң рахмат. Саламатсыздар. Нурманбетова Нурила, Билим жолу мектебинин мүдүрү, 40 жылдык тажрыйбасы бар мугалим, билим берүүнүн мыктысы. Алгач өзүңүз жөнүндө бир кыскача айтып берсеңиз. Өзүм мен азыр билим жолу жеке мектебине директор болуп иштеп атам. Буга чейин Дафка мектебинде 18 жыл иштеп келгенбиз. Өзүбүздүн мугалимдер менен ушул кыргыз мектеп жок. Биздин номер 5 мектептен башка кыргыз мектеп жок да. Дагы бир кыргыз мектеби ачылды жеке дегенден кийин анан ушу Дафкада кыргыз мектептери жабылып калды. Ошондуктан ушул команда менен мугалимдерибиз менен жеке мектепке келдик. Окуучулардын жан дүйнөсүн кантип байытсак болот? Жан дүйнө дегенде эле бул өзүнчө бир башка көп нерселер, жана биз окутуп аткан предметтер, ошо балага берилип аткан бир материалдык байлыктардын баардыгы жан дүйнөнү байыта албайт да. Ошондуктан мен айтат элем, ушул эгерде биз динге тарбиялай турган болсок, ушул дин гана руханий байлыкты бере алат да. Дин десе эле көп адамдар ушундай туура эмес түшүнөт да. Дин десе эле чочуп кетишет, бир башкача эле бир туура эмес нерседей эле көрүшөт да. Чындыгында дин деген бул окуучуларга эле эмес, деги эле адамзатка көрсөтүлгөн туура жол да. Эгерде динде боло турган болсок, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламды туурай турган болсок, анда биз туура жашап, жаратканыбыздын даярдап койгон бейишине барасың деген эле жол. Жок, туура эмес жашасаң, анда өзүң тандооң, адамга берилген тандоо, анда тозок. Ошондуктан ушул эгерде пайгамбарыбыздын жасаганын жасап, көрсөткөндөй кылып жашасак эле динде, анда биз бактылуу болобуз эки дүйнө. Ошондуктан руханий байлыкты байытыш үчүн ушул динге тарбиялашыбыз керек, пайгамбарыбыздын өрнөгү менен тарбиялашыбыз керек да. Буну бир эле мектеп эмес, ата-энелерден башташ керек болот. Ата-энелер эгерде ошондой бай болсо дүйнөсү, жан дүйнөсү, ошондо гана жана биз мектепте тарбиялап аткан калпайтпаш керек, кечикпеш керек, жакшы окуш керек, деги эле жакшылык жасаш керек адамзатка. Андан кийин келечекте жакшы бир кесиптин ээси болуш керек, жакшы үй бүлө күтүш керек. Үй бүлөдө кандай мамиле кылыш керек? Мисалы үчүн кыз бала болсо күйөөсүнө экөөгө чыкканда кандай мамиле кылыш керек? Бала болсо келинчегине кандай мамиле кылыш керек? Балалуу болсо аны кантип тарбиялаш керек? Руханий байлыгы бай болуш үчүн. Андан кийин үйдөн чыга турган болсок, коңшулар менен кандай мамиледе болушубуз керек? Иште боло турган болсо, ушу соодада, соода дейбиз да эми иштин баары. Соодада кандай мамиле кылышыбыз керек? Андан ары, анан кийин мамлекетке чыгат да, мамлекеттин ортосунда кандай мамиле кылыш керек деген баардыгы ушу динде көрсөтүлүп коюлган да. Пайгамбарыбыз баардыгын бирден жакшынакай алып хадистеринде көрсөтүп кеткен. Балдарга диний тарбия берүүдө кандай ыкма колдонуу керек? Ушул туура эмес да. Анткени өзүң жакшы кыла берсең, ата-эне мисалы үчүн. Ата-эне балага күзгү да. Ата-эне эмне кылып атса, мисалы үчүн, эгерде жок, аны кылба, муну кыл, моминтип жаша деп эле койсо, анда оңой болуп калбайбы? Жок, сөзсүз түрдө өзү көрсөтүп бериш керек да. Балага мисалы үчүн кандай жакшы мамиле кылып атса, атасы апасына, ошонун баары балага жазылат, көрүнөт да. Кызга кандай мамиле, ортосундагы коңшулар менен мамиле деги эле. Балага кантип айтып атат, мисалы үчүн, ата-энеси калпайтпайбы? Ошондой соодада болобу, деги эле коңшулар менен мамиле, жана мен айтып аткан нерселердин баардыгы балага көрүнүп турат экен да. Ошол көрүп туруп эле ошону сөзсүз түрдө аткарат. Мисалы үчүн, кичинекей наристе бала болсо, үйдө намаз окуса, кошо намазга жыгылат. Башка үйлөрдө, мисалы үчүн, ичкилик ичкен үйлөрдө карасаңыз, стакандарды кагыштырып башташат, мисалы үчүн. Калпайта турган болсо, баласы да калпайтат. Ошон сыяктуу күзгү болуш керек өздөрү. Анан кийин динде кыйноо жок деп айтылат да. Аны жөн эле заставить этип эле, милдеттендирип эле жасатып койсо, анда ал атасынан корккон үчүн, мүмкүн апасынан корккон үчүн жасайт да. Чындыгында муну Алланын ыраазылыгы үчүн жаратканды ыраазы кылам деп жасай турган болсо, анан ошол туура болот да. Ошон үчүн кыйноо бул тескери эле таасир берет да. Мына бир жана окуучуларды айтып атпайбызбы, үйдө биздин мектептеги окуучулардан айтып атпайбызбы, көптөр ушул жаңы өздөрү динге келген, өздөрү жол салынып алган. Анан кийин кыздарын деле кыйнап туруп эле ушул салынышың керек, анан кийин Куран окушуң керек, жатташың керек, намаз окушуң керек дейт да. Анан өзү жумушка кетип калат. Апасы демек намазды деле жакшы окубайт болуш керек да. Ошон үчүн мектепке келгенден кийин ал баланы көргөн жок да, апасынан коркуп мүмкүн үйдө окуп жүрдү, аны деле окубайт.
Анан кийин көңүлүң келмейинче, өзүңдүн табитиң тарткан ишти кылмайынча милдеттендирген нерсе баары бир жетпейт да, маңызына жетпейт. Ошондон ушул үлгү болуш керек да, ушул жакшы көрүш керек. Динди чындап сүймөйүнчө айтылат го ошентип, ушу денеде бир муштумдай эт бар. Эгерде ушул муштумдай эт таза болсо, анда мен ошол жерге киремин дейт Алла Таала. Ошол эле ушул тарбияда, педагогикада дегеле айтып жүрөбүз да. Ошондой болгондо гана жан дүйнөбүз чыныгы жүрөктөн, чын жүрөктөн деп айтабыз го. Ошондой болгондо гана анан кийин пайда берет да. Ансыз пайдасы жок. Эгерде жөн эле бирөө үчүн, көрсөн үчүн, мүмкүн жанагы ата-энелер деле ой ушул намаз окуйт экен, жолук салынып, бир тарбиялуу экен деген эл үчүн кылган болсо, анда анысы эч нерсеге жарабай калды, баласы деле жакшы таасир албайт да, бул бекерге кетет. Андан көрө мугалимдер дагы, ата-энелер дагы жакшы үлгү көрсөтүш керек да. Баланын жөндөмүндөгү жок нерсени талап кылуу туурабы? Ушул эң туура эмес нерсе ушул да. Анткени ар бир бала өзүнчө инсан. Өзүнүн тандоосу бар. Төрөлгөндө эле ошондой болуп төрөлөт экен да, тандоосу бар. Ошол өзүнүн тандоосу болмоюнча, мисалы үчүн сиз айткандай экономист болосуң деп, экономистке бүткөндөр бар, иштеген жок. Медик болосуң деп, ошо аз убакытта эмес, 8 жыл, 9 жыл окуп бүтүп туруп, мынакей дипломун бир мугалим эле айтып атат, ушинтип медик болосуң деп окуттук элек, дипломун бүтүп туруп, анан алып келип мага берди дейт. Мынакей диплому да аябай жакшы окуган кыз экен. Сиз эми мынакей медик дипломду кааладыңыз эле, болду, мен медик болгум келбейт деп. Анан эле ойлойлу, ошо болгусу келбеген киши канчалык деңгээлде жакшы аткара алат. Мисалы үчүн адамды дарылап атат да, бул адам, мисалы үчүн көңүлү келбеген врач кандай кылып дарылай алат. Ошондон өзүнүн сүйүүсү, жана сүрөттү туура айттыңыз, биздин ушул билим жолунда сүрөт тартпаш керек деп эле жана диндемин дегендер туура эмес көз карашта болот да. Жана көзү тартпаш керек дегенде алып эле болду, бүттү. Сүрөт тартпаш керек, музыка укпаш керек деп эле запрещать ете беришет да. Бирок сүрөт деген бул ушул көркөм өнөрдү өзү эле айтып турат да. Көркөм өнөр ушул табитти өстүрө турган, сулуулукту көрө ала турган, тоолордун, Алла Таала жараткан тоолордун сулуулугу, природанын сулуулугу дегеле биз Кыргызстан бештин төрүбүз деп айтабыз го. Ошолордун сулуулугун, суунун агышын, мисалы үчүн музыка. Кыргызда кандай болгон? Ошол жакшылыкты музыка менен, комузу менен мисалы үчүн айткан, жамандыкты угуза билген деген сыяктуу ушул нерселерди кылбай койсо эле сонун болот деген туура эмес да. Анткени ошол сурамжылоо жасап көрсөк, аябай ушул сүрөткө кызыккан балдар көп экен. Эми сүрөткө десе эле алар природаны тартып атат да, сонун сүрөттөрдү, тоолорду, сонун бир нерселерди тартып, өзүнүн жан дүйнөсүн байытууга бу дагы сөзсүз түрдө салым кошот. Бир бала бар экен, 9-класста архитектор болгусу келет экен, мисалы үчүн. Анан архитектор болгусу келсе, сүрөт тартып көрбөсө, анан кийин кантип ал архитектор болот? Черчениени билбесе, мисалы үчүн. Үйдө деле аял кишиге деле бир сулуулук керек да, үйдө бир үстөлдөрдү жакшынакай алып жасалгылаш, бир койгон буюмдарды туура коюш, мисалы үчүн. Эркек балдар болсо строитель болуш керекпи? Строительствого деле ушул нерселер керек да, сөзсүз. Ошондуктан ата-энелер бир жакшылап, бир ойлонуп көрүп, ушул нерселерди биз баягы частный болгондон кийин, жеке мектеп болгондон кийин бир аз тыйын төлөнөт да. Тыйын төлөсө эле болду да, бүт бардыгын мектепке милдеттендирип, тарбияны дагы, башканы дагы биз мына төлөдүк, тыйынды, эми силер тарбияны да силер алышыңар керек, бул нерсени кылышыңар керек, бул нерсени кылбашыңар керек деген бир туура эмес ойдо болушот экен да. Z муунунун өкүлдөрүнө ата-эне же мугалим кандай мамиле кылуусу керек? Азыркы муун Z муун деп атабыз. Информационный век дейбиз го азыр. Информация көп, телефон бар, компьютер бар дегенде өтө көп информация алышат. Мүмкүн мугалимдин деңгээлинен эгерде жогору билип калган болсо, ал уже мугалимди сыйлабай калат да. Ошондуктан азыркы мугалимдерге өтө кыйын. Анткени алар жок дегенде бир баш өйдө болуш керек. Алар билген информациядан дагы жакшыраак, анан методика көп. Анын баарын пайдаланып, ошол бала кызыга турган, ушундай болот экен деген деңгээлге чейин өзүн өстүрүш керек да. Мугалим өзүнүн үстүндө көп иштеш керек. Ошондуктан бирок мугалимге дагы кам көрүү ошондой деңгээлде болуш керек да. Азыр мисалы үчүн ушул ата-энелер жанагынтип билим берүүгө эле тийиштүү нерселерге койбостон класс жетекчилик деген бар да, мисалы үчүн өтө кыйын иш.
ошо тарбияны дагы ошого асып койгон да, силер тарбиялашыңар керек. Анан мен ушул тарбия үчүн алып келгенмин, балдарымды жакшы кылып тарбиялап беришиңер керек дейт да. Анан ал балдар төрөлгөндө эле башкача деңгээлдеги балдар да азыр. Ошол төрөлгөнгө чейин эле эненин курсагындагы кезде эле жана айтылып аткан тарбия, мамиле, үйдөгү бир тынччылык барбы, жанагындай уруш жаңжал барбы, ошонун баары баланын мээсине компьютер дейбиз да, компьютерине жазылып калат экен да ал. Анан 3 жашка чейин ушул психологиясы өнүгүп бүтүп калган кезде, мисалы үчүн бизге 6-7 жашта келген кезде көргөнүн кылат да, жана уядан учканын кылат деп, уже ошол нерсе калыптанып калган кезде мектепке алып келип, анан мектепке силер тарбиялагыла деген өзү туура эмес да. Ошон үчүн ата-энелер дагы балдарына жараша башкараак деңгээлде педагогика боюнча кичине болсо дагы билим алыш керек. Японияда үйлөнгөндөн кийин жаштар сөзсүз түрдө педагогика, психологияны курс болсо керек, курсун өтүшөт экен сөзсүз түрдө. Балага тарбия кандай болуш керек, мисалы үчүн жок дегенде үйдөн бир сабактарынан жардам бериш керек болот. Англис тили бар, мисалы үчүн математикасы бар, да башка предметтер бар. Ошол балага жардам бере ала турган деңгээлде болуш керек да, психологиялык жактан. Анан кийин көйгөйлүү маселелерди чечүүдө жанагындай бир зордук зомбулуктан көрө баланын кайсы нерсеге жөндөмдүү экенин билип, ошого шыктандыра билиш керек экен да. Шыктандыруу деген ушул жакшы жагын көрө билип, сен ушул кыла аласың деген бир үмүттү, тилекти, ошол ишеничти пайда кылыш керек экен балага. Сен ушуну кыла аласың, мына бүгүн жакшы жасап келиптирсиң, эмкиде мындан да жакшы кыла аласың балам деп тарбиялашыбыз керек экен. Бизде көбүнчө кандай ошол коңшуларга, башкаларга салыштырып эле, мынакей сен эч нерсени билбейсиң, карачы тигинин баласы кандай жакшы муну билет экен, аны билет экен деп отурбастан, деги эле ушул жана япониялык тарбия деп ушинтип ойлойт экенбиз да. Мен дагы илгери ушул балдарымды мындай бир өздөрүнүн каалоосуна коюп тарбиялаптырмын. Азыр ойлосом бул убагында мага айтып калышчу да, балдарың аябай тентек деп. Жанан мен айтып койчумун, менин балдарым приятный тентек деп. А мен японский тарбия кылып атам деп ал кезде билгенибиз ошол болчу да. 6-га чейин, 7-ге чейин патша болуш керек бала, алардын оюна коюш керек, анан тарбия башталыш керек деп. Жанан азыр динден кабар алгандан кийин ойлоп атам, бул японский тарбия эмес эле, бул өзүбүздүн эле диний тарбия экен. Анан канча махабат, канча сүйүү берилсе балага, ошол сүйүү сөзсүз түрдө кайтат экен. Анан кийин мен балам айтат да, эми чоң эле киши болуп калганда айтып атат да, бизде ушул үй бүлөдө мындай калпайтуу деген жок. Анан ошону айтты да, мен деле эсимде жок. Анан ошол бир жолу айткансыз дейт. Эч качан калпайтпагыла деп. Анан ошол бойдон калпайтпай калдым дейт да. Анан айткан сөзсүз түрдө. Анан өзүң дагы ошону аткарыш керек экен. Бир икая бар го, баласы бал жегенде экен, аллергиясы бар экен. Анан бир жака алып барат эмеспи, башка бир окумуштуу бар экен, башка шаарга, алыс жерге алып барып, анан кийин ушуну бал жебе деп айтсаңыз деп. Анткени мен айтсам укпай атат балам депчи. Анан ал аалым айтат экен, 1 айдан кийин кел деп. Ошончо көп жерден анан үйүнө келип, кайра келип анан 1 айдан барат да, барса анан кийин бал жебе деп эле коюптур болду. Бал жебе. Ошо деген баласы жебе калды дейт. Анан көрсөм, эмнеге ушинтип айттыңыз? Баягыда биринчи келгенде эле бал жебе деп койсоңуз болот эле десе, ошол убакта мен өзүм бал жеп атканмын дептир. Мен өзүм кылып аткан нерсени башкага кылба деп айтуу кандай? Ошол сыяктуу эле өзүң калпайтып атсаң, анан балага калпайтпа. Же болбосо мамиле жакшы болбой атса, сен жакшы мамиле кыл деп айтып атканыбыздын өзү ишке ашпай калат экен да. Ошон үчүн күзгү экен, мугалим да күзгү, мектептен ата-эне да күзгү. Эфирди көрүп аткан ата-энелер бала тарбиясы боюнча билимди кайдан алса болот? Ушул азыр жакшы болуп атат да. Гапыр Мадаминовдун энелер мектеби, ата-энелер мектеби деген чыгып атпайбы? Как раз министерствода колдоп атат. Ошондуктан ушул бүгүн биздин мектепте эле келип бир семинар өтүп беришти ата-энелер үчүн. Анан ушул жакшы болду деп ойлоп калдык да. Анткени эгерде ошол эле сабакты мен өткөн болсом, туура эмес кабыл алмак ата-энелер. Анткени булар өздөрүнүн жумуштарын бизге берип коюп, анан кийин бизди кыл деп атышат. Тыйынды болсо биз бердик деп ойлошот да. Анан башка жактан келип өткөндө таасир болду да. Мен сүйүнүп калдым. Ушул немени уланталабыз да. Биздин мектепте ушундай бир мыкты мугалимдер бар. Ошол Гапыр агайдын китептерин алып, жакшынакай кылып туруп
жана айтылып аткан керектүү нерселерди эми ата эне, бала, мектеп үчөө бирдикте иштемейинче эч качан жетишүү болбойт да. Ошондуктан ушул нерсе аябай жакшы болду. Анан эгерде биз мектептен окута турган болсок, мүмкүн анан кийин дагы ушу жаш жубайлар үчүн дагы биз уюштуруп бере алабыз мектепте, өзүбүздүн региондо. Айылда болсо жеңилирээк, айылдагылар анан ар бир участокто дегеле ушундай бир немелер, волонтерлор чыгат менимче. Ошолорду окутсак, өзүбүзгө будущий ата-энелер да мектепке, мугалимдерге жардамчы болот да. Ошон үчүн ушуну аткарсак жакшы болот. Эмне үчүн учурда мугалимдерге карата сый-урмат кетти? Ушул деген биринчи эле кезекте ата-энелерден да. Анткени мурда биздин ата-энелерибиз, сиздердин ата-энелер дагы эмне дечи эле, агайың айттыбы, эжең айттыбы, сөзсүз түрдө аткарасың. Буйрук катарында болчу да. Анан алып келип бергенде эмне деп берчү эле, сөөгү меники, эти сеники деп. Ошол билим алсын деп анан жана билишкен да алар сөзсүз түрдө ошол билим жугат деп. Анан азыр эмне болуп калды? Азыр үйдө мугалимдер жөнүндө жакшы сөз болбосо, аны минтип эле коебуз. Акча төлөп коебуз. Вуздарга өзгөчө мисалы үчүн байланышпыз да. Вуздарга өткөрүш үчүн мисалы үчүн контракт. Мисалы ал мындай акча менен эле бияка окутуп алам, тияка окутуп алам, жана сиз айткан жана экономист болосуң, башка болосуң деген баягы материальный акчалары жеткендер, мисалы үчүн мугалимдерди эле сыйлабай калса керек деп ойлойсуң да. Үйдө эгерде мугалимдерге ошондой мамиле болгон болсо, сыйлайсың деп айткан болсо, пайгамбарыбыздын жана насааттарын билген болсо, анда мындай мамиле болбойт эле да. Бала тарбиясы боюнча же балдарды китепке кызыктыруу боюнча кайсыл булактарды сунуштайсыз? Ушу мугалимдер менен кеңешиш керек. Азыр шар окуу, көркөм окуу, ошол эле жазуучулары, балдар жазуучулары көп да. Анан ошонун кызыктууларын алып туруп, ошого кызыктырып, мисалы үчүн жомоктор сонун чыккан, Рыспаевдин жомоктору, мисалы үчүн ошолорду бирок үйдөнчү оку деп эле койбош керек экен да. Аны бирге окуш керек экен да. Балдар менен бирге окуш керек экен. Мен неберелерим менен, кызым менен күйөө балам кошо ошол бир жакшы китептерди тандап алышып, окутуп, задание берип, тапшырма берип, бүгүн ушуну окуп келесиң, окуп даярдап турасың, анан келгенде мага окуп бересиң, жана түшүнгөнүңдү айтып бересиң деп анан. Ошондон аябай таасир болот экен да. Мен неберем сүйлөмдөрдү жана орусча чыгып атпайбы тилдери. Кыргыз эле мектепте окуса деле, кыргызча сүйлөсө, сүйлөмдөрү туура эмес чыгат да. Неберем айтып коет мага биринчи классында, тайне мен досторума айтып берем кыргызча болгон нерсени, бирок алар мени түшүнүшпөйт дейт. Түшүнүшпөйт дегени сүйлөмдү туура кое албайт да. Ошону эми жана китептерди окутуп, анан ошону айтып берчи деп, бирок бир-эки жолу эле эмес. Бир-эки жолу болсо анда результат болбойт да. Күндө мисалы үчүн канчага чейин деңгээлине келет. Анан мугалим менен бирдикте иштеш керек да. Үйдөн ата-эне, мектептен мугалим иштеп отуруп, кадимкидей башка деңгээлге көтөрүлдү да. Мен практикадан көрдүм, ушул туура экен деп койдум да. Демек, бир окуучуну бир жомокту биргеликте отуруп окуп, ооба, балага кайра айттырыш керек. Анткеничи айтабыз го биз мына кулак менен угуп, көз менен көргөндөчү 15% жана мектепте сабакты түшүндүрөбүз да биз. Анан эртеси келип айтып бер деп атпайбызбы? Тапшырманы аткарып келди, анан айтып бер деп атпайбызбы? Көрсө, пайгамбарыбыз мурда эле айтып койгон экен, сүйлөмөйүнчө бияка жазылбайт экен. Ошон үчүн көзү менен көрдү, мына мугалимдер сонун кылып сабак окутуп атат. Кулагы менен укту, эми аны айтып бериш керек экен. Ошондо 80% жазылат экен. Ошон үчүн жанагындай эле китепти дагы сөзсүз түрдө айтып бериш керек. Кандай ыкма менен балдарыбызга динди тааныта алабыз? Ушул нерсе канчалык деңгээлде керек, кыйнабайчы, кыйнабайдан. Куранды дагы эң мыкты способный балдар жакшы жаттай алат экен да. Анан кыйнап эле сен момчан жаттайсың дегенде пайда жок деп ойлойм да. Способный болсо өз бала мугалимдер менен иштесе, биздин мектепте ошол аалым балдарыбыз бар. Ошо бош убакта кружок катарында Куран жаттагысы келгендер ата-энелер каалоосу менен Куран жатташат. Сиздердин мектебиңиздерде Куран үйрөтүү кружоктору барбы? Кружоктор бар. Араб тили кружогу, анан пайгамбарыбыздын өмүр баянын окута турган бир сабактан кийин кружок катарында да, анан ошондо тандалып аалым балдарыбыз бар. Ошол балдар өзү эле тандап билет да. Анан кимдин мүмкүнчүлүгү бар болсо, способность дейбиз го, жөнөмдүү бар болсо, анда окутуш керек. Кээ бир ата-энелер болбой эле сен момунча жатташың керек деп эле кыйнай берет экен да. Ал эгерде башка сабактан
окуй албай атса анан кийин Куран деген кыйын да, мисалы үчүн. Ага ошол жүрөгү таза, анан кийин способный көп болуш керек экен анан. Демек, могу Куран жактоо боюнча болсун, же пайгамбарыбыздын өмүр баянын изилдөө боюнча болсун, же илим изилдөө боюнча болсун, бул деле баланын жөндөмүнө карап. Сөзсүз. Эң биринчи Куран жөндөмгө карата да. Жөндөмү эң мыктылар болуш керек да. Эң мыктылар жакшы билиш керек болот. Анан окуй албагандарды кыйнап эле медресеге берип коюшат, мисалы үчүн. Мектептен деле ошентип жана бир балабыз жөнүндө айтып бердик го сизге. Өзүнчө отурганда айтып бербедикпи? Ошол үйдөн кыйнап эле, анан кийин ошо кыйнай бергендиктен ошолордон кутулуш үчүн эле окуй берип, үйгө баргысы келбей, атасын көргүсү келбей, апасы кыйнайт, апасы үчүн жаттап коюп эле, бирок ушунчалык нааразы өзү. Ал өзү башка бир англис тилин аябай терең билгиси келеткен, мисалы үчүн дагы бир башка профессияны алгысы келеткен, анан үйдөгүлөрдүн кыйноосу менен эле. Кыйноо менен болбойт да, дин кыйноо менен болбойт деп айтылып атпайбы? Ал сүйүү менен гана келиш керек да. Ошондо гана жугат. А болбосо туура балдарды үйрөтүп койгон жакшы, анткени ошо намаз окуй турган болсо, мисалы үчүн намаз окуганчалык деңгээлде билсе, мисалы үчүн канча сүрө керек. Ошону жакшы туура окуп үйрөнүп алса пайда да. Намаз окуп атканда үйдө өткөндөргө Куран окулат. Комфорт жашоо балдарга терс таасирин тийгизиши мүмкүнбү? Зыяны сөзсүз түрдө тиет. Негизи өзү методикада да бар. Балдар движение кылмайынча, кыймыл кылмайынча дофамин иштелип чыгат экен да мээден. Анан ошол кабыл алууну күчөтөт экен. Анан элестетиңиз, үйдө эле отура берсе, ушундай кыйыныраак болуп калат да. Ошон үчүн анан өткөн мезгил дейбиз го, жана курак. Ошол кезде дагы психологдор изилдеп чыгышыптыр. Сөзсүз түрдө бир физический жумуш кылыш керек экен. Биз айылдагыларда деген переходный возраст жана өткөн мезгил деген деле болчу меселе деп айтып атсак, эмне үчүн? Анткени айылда жана сиз айткандай физический жумуш бар да. Ошону кылып отуруп эле кечке чейин бош эмес. Ошентип отуруп эле ошол мезгилден оңой өтүп кетет экен. А именно кыйыны ушул шаардагы балдар болуп атат да. Ошондуктан сөзсүз түрдө ата энелерге кеңеш жазылат экен да психологдордон. Сөзсүз түрдө кыймылдуу, мисалы үчүн уборка, тамак жасасын, спорт менен заниматься этсин. Сөзсүз түрдө ушундай физикалык кыймыл болуш керек экен да. Ошону аткармайынча анда өзүнчө эле деградация кетет экен да. Ошон үчүн туура, эгерде колунан келсе комфорт керек, бирок өзүнүн ден соолугу үчүн кыймыл дагы керек экен да, сөзсүз түрдө. Тарбияда негизги ролду ойногон энелерге 40 жылдык мугалим катары кандай кеңеш бересиз? Ушу энелер өзүнчө медресе деп айтылат да. Эне кандай болсо, бала ошондой болуп чоңоет. Ошондуктан энелерге кеңеш, эгерде өзүбүзгө жакшы бала тарбиялап ала турган болсок, ошол курсактагы кезден баштап эле тарбия башталыш керек экен. Эне кандай болсо, бала ошондой болот. Эгерде эне жакшы болсо, бүт мамлекет жакшы деп айтылат го. Эне жаман болсо, бүт мамлекет жаман. Анткени төрүлгөн балдар, тарбия алган балдар энеден. Үйдө мисалы үчүн атанын баркын көтөрө турганда эне. Мүмкүн кемчиликтер сөз болушу мүмкүн, бирок ошол жанагы атаң сүйлөй берет, атаң айтып берет, атаң андай, атаң мындай дей берсе, сөз түрдө эненин сөзүн угат. Бала анткени жаны менен, каны менен бирге болгон адам сөзүн угат да. Ошондуктан ушул тарбияны ойлонуш керек. Мен ушул энелерге айтып калам да, кыздарга, келиндерге айтып калам да, сен королева болгуң келеби депчи. Ким королева болгусу келет десе, баары кол көтөрүшөт да. Анда королева болгуң келсе, күйөөңдү король кыл да. Кимдин аялы королева? Корольдун аялы королевабы? А силер өзүңөр королева болгуңар келет, күйөөңөрдү болсо кул кылгыңар келет. Анда кулдун аялы күңсүң анда сен. Деген сыяктуу азыр деле элде бар да, мисалы үчүн балдарыбыз биздин продукцияда. Энелердин продукциясы, анткени энеси жакшы экен, ушунун кызын алсак, келин кылып алсак деп, энеси жакшы экен, ушуга бир кызыбызды берсек деп айтылат да, мисалы үчүн. Ошол сыяктуу эле энелер өзүбүздүн продукциябызды өзүбүз даярдап атабыз. Ошондуктан ошого көңүл бөлүшүбүз керек. Биз кыздарыбыздын бактылуу, балдарыбыздын бактылуу болушун тилей турган болсок, анда ошо энелер жакшы тарбия көрсөтүш керек болот да. Биз энелер адилеттүү болуш керек. Мисалы үчүн кайнене болгон кезде эле энелер башкачараак мамиле кылып эле келинди кызындай көрбөй калат да. Чынында ошол динде, мисалы үчүн, келин өзүңүн кызыңдын өкүмүндө экен. Күйөө балаң өзүңдүн
балаңдын өкүмүндө экен. Анда кызыңа тарбия бергендей, кызыңды жакшы көргөндөй көрүшүң керек. Күйөө балаңды өзүңдүн балаңды жакшы көргөндөй көрүшүң керек, мисалы үчүн. Анан кызга тарбия бериш керек да, барган жериңе ушундай бир жакшы келин бол деп туруп тарбиялай турган болсок, энеси айтканды сөз сугат. Эгерде энеси түз болсо, сөз түрдө келин да түз болот да. Ошон үчүн ушуга үйрөтүшүбүз керек экен. Кыз балдарыбызды дагы бара турган балдарыбызды болсо, келинчик алганда менин балам жаңы эле үйлөндү. Мен айтып атам, эркек деген достойный болуш керек. Аял кишини, мисалы үчүн кандай аял жакшынакай болуп көрктүү кылып алып жүрө турган болсо, сенин эркектик намысың. Эгерде келинчегиң жүдөмүш болуп калса, кийгени анча жакшы эмес болсо, каба бүркө болсо, анда демек сенде да проблема бар. Келиниме айтып атам, эми сен кызымсың, ушул күйөөңдүн турган турпатына карата сага баа берилет. Жакасы агарып турсун деп айтылат го. Анан кийин бир секреттер бар. Күйөөңө жагыш үчүн, биринчи күйөөңө жагыш үчүн апасын эле мактай бер. Ушундай. Кыздарга кайненеңе жагыш үчүн ошол үйдүн кыздарын эле жакшы көр деп менин апам ушинтип айтчу эле. Ошол ушунчалык жазылып калат экен эненики. Ошентип анан мен өзүм апамдын айтканын айтам. Күйөөңө апасын эле жакшы көрө берсең, ал сени сөз жакшы көрөт. Ошол үйдүн кызын жакшы көрө берсең, кайненең сени жакшы көрөт. Болду, оңой эле. Бир аз эле кызмат кылып коюш, бир аз эле бир жакшылык кылып коюш болбосо, энелер балдарга дуа айтып эле ырыскынын көбү ошол да. Кайнене келин көйгөйү коомубузда көп кездешет. Мындай көйгөйлүү үйдөгү бала тарбиясына кандай ыкманы сунуштайсыз? Ошол чоң энелер чындыгында мен бирге жашагандан кийин тескерисинче менин билишимче чоң энелер өтө эле эркелетип коет го. Катуу мамиле кылгандар мүмкүн жакшыраак тарбия алсын дейт болсо керек. Анан кийин эненики эч нерсеге татыбай калат да, урушса да, мисалы үчүн. Келиндер баягы кайненени өгөйсүнтүп эле, анан кийин ушинтип атат деп бир кызганыч пайда болгон болсо ал туура эмес да. Чоң эне өтө эле эркелетип кой десе мен түшүнөт элем. Анда мен чоң энелерге айтат элем, өтө эркелетпей тарбияны өздөрүнө бергиле. Анткени эртең күн эле мына уже эле айтып атышат да, эркелетип жаман кылып койду, же болбосо кагып селкеп койду деп эле бир кемчилик издей берет экен да. Жок, андай болбош керек да. Келиндер эгерде эртең эле келип калат, тез эле бүгүн карасак, мына биз дагы кече эле жапжаш келин элек, бүгүн уже кайнене болуп калдык. Ошол сыяктуу болуп эртең эле келип калат. Эмнени кылсаң ошону аласың. Кайненеге кандай мамиле кылсаң, ошол эле келет. Ошон үчүн кайнене урушуп койсо, демек сөз түрдө пайда. Жанагы сугарылбаган жерди сугаргандай дейт го. Ошон үчүн кайненеге таарынбай эле койсо болот келиндер. Өздөрү туура кылып тарбиялай берсин.